Азыркы кезде Аралан районундагы Нагай атындагы орто мектебинде кыргыз тили жана адабият сабак берем. Эмгек стажым 39 жыл. Жаш жеткинчектерге мамлекеттик тилден сабак берем. Өзүм мектепте социалдык педагог болуп дагы эмгектенем. Мен ар күнү ушул Аралан районунун Сарай айылында турам да. Бул борборубуздан 3 километр аралыкта жайланышкан. Эрте менен эрте туруп, малдарым бар, малдарымды саат 2 жыштырып коюм. Эрте менен саат 8:30 мектепке барам. Мектепте ушул жаш жеткинчектер мени күтүп турганы мени аябай кубандырат. Мен ушунча жылдан бери канчалаган жаш бөбөктөргө сабактарды берип, аларды илимдүү, билимдүү кылып, жакшы адамдар болуп чоңоюшуна өзүмдүн салымымды кошуп келе жатканыма аябай сыймыктанам. Ар күнү мен мектепке кетип барып, мектепке кирип баратканымда ушу өзүмчө ойлоном. Ошол бүгүн дагы мени канчалаган бөбөктөр, балдар күтүп турат. Ушуларга бир жакшы бир нерселерди үйрөтсөм, турмуш жолунун туура жолуна салсам, аябай өзүмдү бактылуу сезем. Мен ошо жаштайыман эле ушу мугалимдик кесипке кызыкканмын. Себеби менин атам ошол Кыргыз Ата айылдык эмесинде байланыш бөлүмүндө ошо иштечү эле. Мен дайыма газета, журналдарга чыккан макалаларды окуп, өзүмдү мугалимдик кесипке даярдап келгенмин. Мен ошол Саламатсыңар балдар? Саламатсызбы, эжекең. Кандай? Ден соолуктарыңар жакшы? Маанайыңар көтөрүңкү? Кана баарыбыз алтын эрежелерди кайталап алалычы. Пандемияга байланыштуу баарыбыз эмне кылабыз? Үйдө отурдук, демек азыр шартка байланыштуу, демек мектепке кайттык, баарыбыз жакында. Демек ата-энелериңер, өздөрүңөр кандайсыңар? Үйдө отуруп жактыбы силерге? Жактыбы? Же зериктиңерби үйдө? Зеригиштүү болуп кетти, бир топ эми. Эмне кылабыз балдар эми? Бүгүн демек биз силер менен мына черегибиз дагы бүтүп атат. Өтүлгөн темаларды кайталоо иретинде сабак өтөбүз балдар. Демек биз эсиңерде болсо балдар, кайсы темаларды өттүк эле акыркы мезгилде? Бирөңчөй мүчөлөрдү өткөнбүз, Ким айтат мага? Бирөңчөй мүчөлөрдө биз кандай мүчөлөрдү айтабыз? Сүйлөмдөр бирөңчөй болуш үчүн кандай болуш керек эле? Бирдей болуш керек. Кана айтып койчу. Бирдей эле суроого жооп берип, бир сөз менен байланышкан сөздөр сүйлөмдүн бирөңчөй мүчөлөрү деп аталат, Бирөңчөй элер, бирөңчөй баяндооштор, бирөңчөй аныктооштор, бирөңчөй бышыктооштор, бирөңчөй толуктооштор. Демек, акыркы мезгилде балдар эсиңерде боло турган болсо, биз бирөңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөрдү өткөнбүз, эсиңерде барбы? Карагылачы. Демек, бирөңчөй мүчөлөрдөгү жалпылагыч сөздөр деп, жалпылагыч сөздөрдүн кызматын кайсы сөздөр аткарат экен? Кимдин эсинде бар? Демек, китебиңердин канчанчы бетинде балдар? 48-чи бетинде турат, демек, бирөңчөй мүчөлөрдүн кызматын, жалпылагыч сөздөрдүн кызматын кайсы сөздөр аткарат экен? Бардыгы. Демек, бары, бардыгы, алар, эч ким, эч качан. Ким мисал келтирип коет? Ким мисал түзүп коет? Макарамай. Асандын колунда китеп да, дептер да бар. Демек, кайсы сөздөр бирөңчөй болуп атат? Демек, Асандын колунда китеп да, дептер да бар дегенде бирөңчөй мүчө болду, Эми ошол бирөңчөй мүчөдөн биз жалпылагыч сөздү кошуп туруп ким сүйлөм түзөт? Сарбиноз? Биздин классыбызда спорттук мелдешке катышуучулар Жомарткулов, Рахманалиев Азамат, Абдулаев Мартанбек. Демек, Азамат.
биздин эжекебиздин сабагы өтө кызыктуу. Мүмкүн болушунча түшүндүргөнгө аракет кылат. Бизди дайыма колдойт. Биздин эжекей өтө боорукер, жакшы эжекей. Өзгөчөлүгү сабакты болушунча окуучуларга жакшы түшүндүргөнгө аракет кылат. Башка эжекелердин айырмаланганы сабакты шаңдуу өткөзөт. Кыргыз тили сабагын баардыгыбыз кунткой угабыз, кызыктуу өткөзөбүз. Майрамдарда конкурстарга катышабыз, майрам уюштурабыз. Кыргыз тили эжекебиз, Санабер эжекебиз биздин мындайча айтканда биздин экинчи апабыз. Биз эжекейни аябай жакшы көрөбүз. Эжекей жакшы эжекей. Эжекейдин мен үчүн өзгөчө эсимде калган сабагы бул адабият сабагы болот. Адабият сабагынан биз Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын өткөнбүз. Бизге эжекей башкача түшүндүрөт, башкача методикаларды колдонот. Эжекейдин сабагын биз күтөбүз. Өтө кызыктуу кылып өткөзөт. Сактанышыбыз керек. Ал үчүн биз эмне кылабыз? Дайыма үйдө колдорубузду самындап, таза, тез жууп, дагы эмне кылабыз? Антисептик колдонобуз, дагы маска тагынабыз, дагы салфеткадан дайыма пайдаланышыбыз керек экен. Бул бизге эмне экен? Ден соолугубузду сактоодо жакындан жардам берет экен, Эгерде биз үйдөн бирөө эле ооруп кала турган болсо эмне болот балдар? Үйдөгү бардыгына коркунуч алып келет, Элүү биринчи бетинде 73-чү көнүгүү бар экен, балдар, карагыла. Демек, текстти окуп чыгып, жалпылагыс сөздөр катышкан сүйлөмдөрдү жазып алып, апшырса кандай жер, ким билет? Кооз, жаратылышы эмне? Ооба, табигый кооз. Ал кандай жер экен демек? Капчыгайдын таманы дейт. Кеңдиги 20 метр дейт. Узундугу 2 чакырымдай. Чакырым деген километр, балдар. Бийиктиги 15 метр болсо, ылдыйкысы болсо 10 метрден ашуун экен, Демек, кийинки сүйлөмдү окуйсуз. Марды ким? Азамат окучу? Чакырмалардын жогоркусунун бийиктиги 15 метр. Тазалыкты сактайбыз дедик, Антисептиктерибизди алабыз колубузга. Тамчылатып, колубузга сээп. Салфеткаларыбыз бар, барыбызда? Салфеткалардан пайдаланабыз. Дайыма, демек, не кылыш керек? Маска оозубуздан түшпөш керек. Канчалаган адамдар кармайт, Ошондуктан сөзсүз биз эмне кылышыбыз керек экен? Антисептиктен пайдаланышыбыз керек экен, балдар. Барыбызда барбы антисептик? Жанагындай одноразовый салфеткаларыбызчы? Барбы? Бекмаматова Санабар Машанна. Бул менин кесиптешим. Мага да наставник болот, мисалы үчүн 20 жылдан бери бирге иштеп, эмгектенип келатабыз, бир тизгинди кармап, кыргыз тил жана адабият мугалими. Мен бул эжекеден өзүм окуу бөлүм башчысы катары, жөнөкөй мугалим катары келгенде көп тажрыйбаларын үйрөнгөнмүн, мага көп жардам берген. Эжекенин иштеген ишинде аябай башкаларга караганда биздин коллектив чоң.
жашы боюнча дагы стажы боюнча дагы эжеке көп кылган кызматы боюнча эмгеги боюнча көп жакшы иштерди жасаган. Дайыма бирге иштеп жүрүп эжекенин кирген өткөн сабактары мен үчүн аябай таасирдүү. Айрыкча адабият сабагым ушунчалык таасирдүү өтөт аябай. Андан кийин окуучулары дайыма жылда мен өзүм жылда областка, эми районду айтпайлы, областка олимпиадага алып чыгабыз. Мисалы үчүн 10 жылдан бери бирге бир тизгинди кармап келе жатабыз. Ошол 10 жылдын ичинде 3 жолу республикага олимпиадага барды, кыргыз тилден барды, 3-чү, 4-чү местелерди алдык, байгелүү орунду. А областта дайыма 1-чи, 2-чи, болбоду дегенде 3-чү местени алып келет. Окуучулары даярдоо усулу да өзгөчө. Мен өзгөчө эме кылам, олимпиадага даярдоо усулун эжеке эч качан жок деген сөздү айтпайт. Жок деген жашы улуу болсо дагы сөзсүз түрдө бир ишти дайындасам болуптур, аткарам, кылам деген гана сөздү угам. Эч качан жок деген мен мындай болду же үйдө же шартым туура келбейт деген нерсени укпайм. Ошондуктан мен эжекейдин бул кылган иштерине чоң мындай баа берем да, баа берип өтөмүн. Эми ушул азыр ушул жашка келсе дагы азыркы мезгилде дагы олимпиадага чыгарууга аракет кылат. Дайыма класс менен иштейт. Эч качан көп биз эми класс менен иштөө кыйын, акчасы аз болгондугуна байланыштуу көпчүлүгү эме кылат. Эжеке дайыма болуптур деп классты сөзсүз класс менен иштейт. Класс менен иштөө өзгөчөлүгү дагы бүтүндөй башкалардан өзгөчөлөнүп турат. Биринчи мен келгенимде Санар эжекебиз ошол мектебибиздин астында жолугуп анан мага саат берген да. Мен анда жаш болчумун, анан эже мага эми стаж эле керек, ошого эле ылайыктуу саат бериң деп сурагам да, анан десем болуптур, макул деп ошенткен. Анан кийин бир нерсени баса айткым келет. Мен мугалим болуп калганыма ошо Санар эжеге, Айзада Карабековна ушулар мени чыныгы мугалим кылып алып калды да. Эгер ушундай жетекчилердин колуна түшпөгөндө мүмкүн мен мугалим болбойт элем. Жок, ошону айтып атпаймынбы? Себеби ал менин табитиме карап, үйдүк шартыма карап саат берет эле, шарт түзүп берет эле да. Эжеке менин балдарым кичине мындай саат бериңизчи десем ошондой кылат эле. Анан бир нерсени тапшырганда мен мынаны кыла аламбы же кыла албаймбы десем, анан кайсыныңа күчүм жетет дейт эле да. Анан мен мынага күчүм жетет, мынага жетпейт. Сөзүн ачык эле, мен убактым жок, балдарым кичинекей десем, ошого да ынайт эле да. Себеби баягы жаңы ишке келгенде сага ошо жылуу жумшак сүйлөп, сенин шартыңа көнгөн адамды издейт экенсиң да. Адам баласы ушундай жаралат экенбиз. Анан көнүп алгандан кийин, мен 2016-жылы анан Санар эже ошондо айтты да, Гуркан, сен уже эмен келди, сен конкурска катышышың керек деп. Мен ошондо 16 жыл дегенде деле ушинтип эркелеп жүрө берипмин да буларгачы. Анан 2016-жылы жок, Гуркан, убактың келди, сен конкурска катышышың керек деп. Анан өзү ээрчитип барып, жол көрсөтүп, анан ошо конкурска катыштырды. Меничи документацияны түшүндүрүп берди, түшүнбөгөн нерселерин көрсөтүп атып, анан ошол жака областка мыкты мугалим деген конкурсуна катышып, ошондо ийгиликтүү 2-чи местени алып келдим да. Себеби ушул конкурстагы жыйынтыгым бул Санар эженики. Böyle koyama. Teatr giderelim. Bizde şu Tağdır okuu jayынан tanıştırgan. Ejenger 10. klası bitip, al mezgilde 10 жылдыгы.
ошол жылы окуу жайына тапшырып өттү. Биз болсо армияга барып, анан бир аз иштеп, азыр стаж менен окууга киргенбиз. Ошон үчүн бир курска, бир группага өкөз дал келип калганбыз. Ошол мезгил тааныштык, чогуу окуп жүрдүк. Апрель айында 1983 жылы баш кошконбуз. Азыркы мезгилде 5 балабыз бар. Балдардын бардыгы окуп, жогорку билимдүү болушкан, иштеп жатышат. Эжеңер болсо ушул балдарды тарбиялаганда өтө чоң кызмат кылган. Балдарды жакшы тарбиялап, жакшы карап, жакшы өстүрүп, окуп мектепте окуп жүрген мезгилинде сабактарыны өздөштүргөнгө жардам берип, ошонун натыйжасында балдарыбыз бардыгы окуп жогорку билимдүү болушту. Эми үйдө жакшы жубай, балдарын бардыгыбыз эле ушул элдин астында уят болбойлу, жакшы үй бүлөлөрдөн болойлу деген сөздөр менен үгүттөйт. Мектепте алдыңкы мугалимдердин бири, бир топ шагирттери бар. Үлдөр окууту жакшы көрөт. Ошондуктан мен үлдөрүмө карап турам. Күндө иштен келгенде малдарымы, тоокторуму карайм, андан келип анан гүлдөрүмө каралам. Гүл өстүрүүгө аябай кызыгам.